саламатсыздарбы достор, баардыгыңыздарга дагы бир жолу салам айтабыз. Угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга салам. Бүгүнкү күндө дагы ден соолукка абдан пайдалуу болгон сонун бир темалардын үстүнөн сөз кылмакчыбыз. Биринчи байлык ден соолук деп элибизде бекер айтылбайт. Мына ушул ден соолук тууралуу дагы эң сонун маалыматтарды бериш үчүн коногубуз бар. Алдыда сөзсүз тааныштырабыз. Алгач болсо күз келгенде, жаз айларында баарыбыз тең жөтөлүп калган адамдарды көрөбүз. Кээде окуй мага жугуп калбайбы деп да коркобуз. Кээде болсо өзүбүз жөтөлүп калып, оозубузду жаап, жөтөлүп коюп бир нече убакыттар жүрө беребиз. Анан жөтөлүү эмнегедир элибизде жөнөкөй эле оору катары кабыл алганганданбы же бүгүн жөтөлүп эртең да кайра жакшы болуп калгандан уламбы? Айтор көп учурда маани бербей отуруп, бир учурда качан айыгып калганын да байкабай калабыз. Бирок бул чындыгында ушундай этибарга албай койгон оорулардын бириби же андай эмеспи? Кененирээк маалыматты бүгүнкү коногубуз инфекционист Малдалиева Нургүл Тургуналиевна эжекебиз жооп бермекчи. Анда эжекебизди тосуп алайлык. Саламатсызбы? Саламатчылык Айнура. Кандай келип алдыңыз эжеке? Чоң рахмат, жакшы. Сиз республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында иштейсиз. Бир нече жылдардан бери элибиздин саламаттыгы үчүн күрөшүп келесиз. Дал эле ушул жөтөл жөнүндө сурайлы. Алгачкы сурообуз жөтөлдүн кандай түрлөрү бар жана бул кандай оору? Чын эле көбүнчө баягы жөтөлүп калганда баягы адистерге барып, доктурга барып, мен жөтөлүп атам деген учур өтө эле аз кездешет болуш керек. Такыр эле күрсүлдөп, такыр эле тыйылбай калгандан барбасак, көбүнчө үй шартында эле жакшы болуп кетет. Эми жөтөл бул көп ооруларда кездешет. Ошол эле мисалы үчүн жөтөл кадимки эле баягы биз билген баарыбыз эл арасында кеңири тараган респиратордук вирустук инфекциялар, ОРВИлердин бирден бир симптомдору бул жөтөл болот. Эми жөтөлдүн дагы түрлөрү болот. Баягы кургак жөтөл, баягы какырык менен жөтөл деп коебуз. Анан кийин ошондой эле биздин республикалык өзүбүздүн ошол биздин инфекционист же болбосо дарылаган оорулардын бири баягы көп кездешкен бул көк жөтөл деген оору бар, же болбосо коклюш деп коебуз. Бул көк жөтөл оорусу ушул биздин инфекционисттер дарылай турган жөтөлдөрдүн бири болуп эсептелет. Чоң рахмат. Бүгүн дал ушул көк жөтөл тууралуу сөз кылабыз. Жөтөлгөндө эмнеге көңүл буруш керек? Анын көк жөтөл экенин кантип байкасак болот? Мына ушул тууралуу. Негизи көк жөтөл бул кандай оору? Эмне болгон оору? Эми өзүнүн аты айтып аткандай эле көк жөтөл деп баягы көгөр эле жөтөлө бересиң. Ошо көгөргөнгө чейин жетет экен да. Биздин айрыкча бул оору баягы кичинекей балдар ооруйт. Бул оору менен чоң адамдардачы? Көбүнчөктүү бир 5 жашка чейинки балдар оорушат. Ал эми чоң адамдарда бул баягы жеңил түрүндө же стертый форма деп коебуз. Баягы бир аз жөтөлүп эле билинип билинбей көк жөтөл экени деле билинбей эле өтүп кеткен учурлар катталат. Ошондуктан бул баягы детский инфекция болуп эсептелет. Ошондуктан баягы кичинекей ымыркайларыбыз баягы жөтөлгөндө дагы какырыктарды баягы какырыша албайт, аны кайра жута берет. Ошондуктан баягы какырыктар дагы чогулуп отуруп, алар дагы мына кекиртек көмөкөлөрдү баягы кытыштырып жөтөлдү пайда кылтып, андан ары да ошо жөтөлдүн баягы күчөп приступ сыяктуу болуп, же болбосо баягы кызарып, аябай ошо жөтөлдүн коклюшеподобный кашель деп коебуз. Ошо жөтөлдү карап отурсаң, аябай баягы жөтөл башталганда токтобой жөтөлөт, ыкшып бир нече бир мүнөттөргө чейин аябай ыкшып жөтөлүп, бети кызарып, тили чыгып, баягы шилекелери агып, андан кийин баягы жөтөлүп отуруп, баягы кичине дем жетпей, аба жетпей калып, баягы бир аз ошо дем алууда токтойт экен да, апноэ деп коебуз. Остановка дыхания берет. Ошондо бала көгөрүп дагы кетет экен. Ошондуктан бекеринен баягы кыргызча которгондо баягы көк жөтөл деп бекеринен дагы. Башка симптомдор барбы бул оорудачы, жөтөлгөндөн сырткары? Албетте бар. Эми бул көк жөтөл баягы айтып атпайсызбы, ушу детский инфекция деп. Бунун баягы инкубационный период деп коебуз, скрытый. Билинбей ошол палочка, бул бордотелла пертусис деген палочка чакырат экен бул ооруну. Ошол организмге түшкөндөн кийин, оору пайда болгонго чейин бир орточо бир 7 күндөн 14 күнгө чейин убакыт өтөт экен да. Мындайча айтканда бир
2 жума убакыттын ортосунда анан оору пайда болот. Бул оору ошол эле респиратордук вирустук инфекция сыяктуу эле баягы чүчкүргөндө, жөтөлгөндө аба аркылуу ошо оорулуу киши таратат, аба аркылуу таза адам оорубаган адамдаргачы. Анан биринчи башталганда ошо кадимки эле баягы респиратордук вирустук инфекция сыяктуу башталат экен. Мурдунан бир аз температура, дене табы көтөрүлүп, ооба бир аз жөтөлүп, баягы ошо биз айтып коебуз, сасык тумоо болуп калыптыр, балам суук тийип калды деп эле баягы көнүмүш адат. Анан баягы үйдөгү дары дармектерди беребиз, жөтөлгө каршы дарылардан жакшы болбой күчөп отуруп оору ошо өзүнүн кондициясына жетип, ошол убакыттын ортосунда дагы 2 жума 10 күндөн 14 күнгө чейин убакыт өтүп, ошол убакыттын ичинде анан баягы жөтөл ошо көк жөтөлгө айланат экен да, ошондой симптомдор пайда болуп. Мурун бир аз жөтөлүп атса, андан уже жөтөл күчөп отуруп, айрыкча түнкү убактарда аябай жөтөлүп, баягы бала тыныч жаткан кезде ошол баягы кызарып, ошондой приступтар бир суткада 10-15 жолдон дагы көп кайталанган учурлар кездешет экен. Эгер жеңил түрү болсо, ушу 7-10 жолго чейин жөтөлүшөт бир сутканын ичинде. Ошондой приступтар ортосунда баягы токтоп, кайра кайталанып, ушундай приступтарды берет экен да. Демек, баягы дарыланыш үчүн жогоруда сиз айткан палочкаларды жок кылыш керек да. Алдына өзүңчө мындай өз алдынча дарыланса болобу же сөзсүз доктурга кайрылыш керек? Көк жөтөл менен сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Себеби биз жана мен жогоруда айтып атпаймынбы, бул көк жөтөлдө баягы ошол аябай на высоте приступ, аябай ошо приступ болуп ыкшып тынбай жөтөлүп атканда баягы остановка дыхания бериши мүмкүн деп. Ошонусу менен бул оору кооптуу да. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз көк жөтөлдү үй шартында дарылоого эч качан уруксат бербейбиз. Көбүнчөктү бизде 98% десем жаңылышпайм го, сөзсүз түрдө баягы стационардык режимде дарыланышат. Себеби андай приступтар көп болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы бала өз алдынча дем ала албай аппаратный дыханияга түшүп калышы мүмкүн, жандандыруу бөлүмүндө. Ошондуктан бул оору ошонусу менен коркунучтуу. Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы ооруканада дарыланганы абзел. Кандай дары дармектерди ичсе болот? Мисалы тез жардам катары же болбосо ооруп жүрүп, балким дароо ооруканага барганга мүмкүнчүлүк жок болуп калса? Албетте, дайыма эле бул оору ушул биринчи минута секундадан бул диагноз коюлбайт бул ооруда. Сөзсүз түрдө бизге ата энелер кайрылганда биз баягы жок дегенде эле 3 жума ооруган болот. Ата эненин айтып берип аткан маалыматынан эле биз ошол ооруну тааный алабыз да. Кээде бизде болот, жана кезекте күтүп отурганда биз баягы угуп баланын жөтөлгөнүн, ушул көк жөтөлдөй болуп жөтөлүп атат, мына жерде көк жөтөл менен ооруган оорулуу отурат деп сырттан дагы мындай диагноз кое алабыз да кээде. Сөзсүз түрдө баягы көк жөтөлдүн андай деле бир өзүнчө бир лечениясы жок. Бул жерде ошол эле баягы палочка бардателла пертусис деген бул ампицилин, цефазолин, цефалоспориновый рядтарга чувствительный болот экен. Ошол эле дарылар берилет дагы. Анан ошол баягы центр кашлевого центраны подавлять эте турган дарылар берилип, симптоматикалык. Ошондой эле керектүү болсо кислород берилет, баягы ингаляциялар жасалып, баягы баланын приступун азайтып, жөтөлдүн азайтып, бара акырындык менен ошол ал жөтөл көк жөтөлгө айланып кеткенден кийин бат эле 1-2 күндө оорулуу айыгып кетпейт. Сөзсүз түрдө бир 2-3 жумадай убакытты талап кылат. Ошондуктан эң негизгиси биз баягы остановка дыхания жана апной ошону бербей, приступтары азайып, бала өзүнүн самочувствиясы жакшы болуп, оорулар бир аз акырындан сакай баштагандан кийин, андан кийин үй шартында андан ары улап караса болот. Демек, оорулуу баягы ОРВИнин симптомдору коштолуп, көк жөтөл болуп байкалып баштаса, көбүрөөк жөтөлө баштаса, оору 7 күндөн 14 күнгө чейин дагы деле айыкпай ого бетер күчөй баштаса, ал үй бүлөлүк дарыгерге же инфекционисттерге кайрылышы керек. Эгерде баланы убагында алдын албай койсо, көк жөтөл чын эле көгөрүп отуруп, мындай акыры өтө өкүнүчтүү бүтүп калышы мүмкүн. Ооба. Анан ал баладан башка адамдарга жугат да, демек ал жөтөлүп атканда. Бул жугуштуу оору. Ошон үчүн бул көк жөтөлдүн баягы вакцинасы бар. Эгерде жарандарга айта кетелик, бул баягы профилактика. Сөзсүз түрдө жана АКДС деген вакцина 3 жолу жасалат. 2 айында, 3,5 айында, 5
айында. Прививкалар булар элде баягы улуттук национальный бизде календарь бар, бекитилген атайын саламаттык сактоо министрлиги жагынан. Ошол вакциналарды алып убагында бул оорунун алдын алса болот. Буюрса алдыңкы күндөрдө дал ушул прививкаларга дагы кайтып кененирээк сөз кылабыз. Ал эми бүгүн болсо сизге терең ыраазычылык айтабыз. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Ишиңиз дагы да алга ала берсин. Ийгилик каалайбыз. Достор, алдыда ден соолукка байланыштуу жана ар кандай тармактардагы сонун суроолорду угуп, аларга жоопту биз менен бирге алышты кааласаңыз, анда бизден алыстабаңыздар. Кызматта мен Айнура Миназарова.